Саламатсыздарбы Кыргыз Тайм каналынын көрүүчүлөрү. Эгерде сиз биздин каналда биринчи жолу болгон болсоңуз, подписаться баскычын басып, жанындагы коңгуроочуну да басып коюңуз. Ошондо сиз биздин берүүлөрдү биринчилерден болуп көрө аласыздар. Кытайлык кыргыз Таңнуру Кыргызстанга келин болбойм деп келишим түзгөн. Эламан Карымшаков бир күнү Facebook тармагын барактап отуруп жагымдуу нерсеге көзүм түштү. Ал Рыспай Абдыкадыровдун Сагынуу аттуу чыгармасын ырдаган кыздын видеосу эле. Аны тайпалардын бирине жүктөгөн адам кытайлык кыргыз кыздын ыры жүрөктү илжиретти деп жазып койгон экен. Алкоо сөздөрү жамгырдай жаады. Кийинчерээк муну Таңнуру Мухаммед аттуу этникалык кыргыз кызы сынак учурунда ырдаганын билдим. Аны редакцияга чакырып, эл оозуна алынган мукам үнү, кыргыз тойлорунун таң калычтуу учурлары жана кыргызстандыктарга турмушка чыкпоо боюнча ата-энеси менен түзүлгөн келишими туурасында баарлаштык. Ырыңызды угуп, кубанганыбыз менен айрымдарга кайсы жерде ырдаганыңыз белгисиз болууда. Маегибизди элдин алкоосуна татыган аткарууңуздан баштасак. Ал чыгарманы 2015 жылдын декабрь айында Кытайда өткөн жибек жолу жаңырыгы деген сынактардагам. Ал убакта Бишкектеги Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваторияда 5-курс болчумун. Уюштуруучулар менен байланышып, Кыргызстанда окуп жатканымды айтсам, анда кастингге катышпай эле сынактын биринчи туруна келе бер дешти. Барсам, менен кошо катышкандардын саны 3000ден ашык экен. Ал сынакка кытайлыктар гана катыша алабы? Эрежелери кандай болгон? Мен билгенден Казакстан, Тажикстан жана АКШдан келишкен. Ал эми Кыргызстандан үчөөбүз барганбыз. Каалоочулар кайсы өлкөдөн болбосун катышууга мүмкүнчүлүгү бар. Эреже боюнча биринчи турунда 4 калыс, 16дан кийин 8, 4, 2 катышуучу тандап акырында насаатчы менен ырдайт. Шарттары Россиянын Голос долборуна окшоп кетет. Мен биринчи чыкканда ошол Сагынуу деген чыгарманы ырдап, экинчи турга өткөм. Кийинки этапта Сайкал Садыбакасованын Сүйүүмдү сезбедиң аттуу ырын аткарып, кийинки топко өтө албай калдым. Балким башка тилде ырдаганда өтүп кетсем керек эле. Бирок жеңишке жетишпесем да, ошол жакта кыргыз ырларын жаңыртканымды ийгилик катары көрдүм. Сынак кытайлык уйгурлар тарабынан уюштурулган. Негизи ушуга окшогон иш-чаралар Кытайда бат-баттан өтүп турат. Өкмөт дагы аз сандуу улуттарга жакшы шарттарды түзүп, мыкты идеялар болсо, каржылык жактан колдоо көрсөтүп берет. Сахнада 3-4 мүнөт ырдаган менен ага чейинки түйшүгү көп болсо керек. Ырымдын сөзүн ар бир үтүр, чекитине чейин Кытай тилине которттум. Бул сөзсүз түрдө коюлган талаптардын бири. Мындан сырткары, самолеттон Үрүмчү шаарына түшөөрү менен сынак өтө турган телевиденияга жетпей кыйналгам. Кар калың жаап, таксилер иштебей, унаадан унаа которуп, бир кыйлага чейин жөө жалаңдап барып, араңдан зорго жеткем. Ал жерде да тааныштарың болбосо кыйын экен. Катышуучулардын көптүгүнөн 3 күн кезек күтүп отургам. Бир туруп сен катышпай калдың дешти. Кайра түшкү тамакка чыгуу алдында турганда кезегиң келди деп сахнага чакырышты. Курсагым ач, араң чыгып ырдагам. Көрүүчүлөрдүн 80% уйгурлар болгонуна карабай, катуу кол чаап, колдоого алганы мени аябай кубандырды. Ананда бул ырдын угармандары Кыргызстанда мынчалык көп болот деп ойлогон эмесмин. Эмгегимдин акыбети кайтты окшойт. Азыр интернет желеси кеңири жайылып, кайда болбо издеген нерсеңди табууга мүмкүнчүлүк бар. Мурда кыргыз ырлары сиздерге кандай жолдор менен жетчү? Биздин үй бүлө мүчөлөрү башка тармакта иштесе да маданиятка жакын болушкан. Бала чакта радиолордон кыргыз ырларын угуп, сөзүн түшүнбөсөм да обонун ээрчип ырдай берчүмүн. Жанагы сап-сап, бир учкан таранча, санын бузбай сыначы дегенди сапыр-топур деп ырдасам, үйдөгүлөр күлкүгө алган. Биринчи жолу чоң сахнага 12 жашымда чыктым. Анда Эникебай деген ырды араң жаттап барып, ырдап жатсам, жарымына келгенде свет өчүп калды. Ал убакта өзүм кытайча, англисче чыгармаларды аткарып, кыргызча ырларды ата-энем үйрөтөр эле. Анан атайын музыкалык билим алайын деп Кыргызстанга келгем. Башында бул жакта жашап калам деп ойлогом. Убакыт өткөндөн соң кайра Кытайга кетүүнү туура көрдүм. Оюңуздун өзгөрүүсүнө эмне себеп болду? Канчалык аракет кылба, баары бир аздыр көптүр чөйрө таасир берет экен. Кытайда жүргөндө таңкы саат 5-6ларда туруп окууга же ишке жөнөп, маал менен тамак жечүбүз. Бул жака келгенден кийин баары өзгөрүп, жалкоо кызга айландым. Уйкучу да болуп баратам. Мурдагы жашоо ритмимди табышым керек.
Анда чыгармачылыгыңызды ошол жактан улантасызбы? Май айында Улуттук филармонияда жеке концертимди өткөргөм. Эми Кытайда кыргыздар жердеген аймактарга барып концерт берүүнү пландап жатам. Ал жакта кыргыздын элдик ырларына суроо талап күч болот. Кызыл суулук кыргыздардын концерттери кандай форматта өтөт? Майрамдык иш-чарабы же жөнөкөй концерт болобу? Сөзсүз түрдө башында манас айтылат. Андан кийин төкмөлөр чыгып, эл менен саламдашат. Мындай көрүнүш салтка айланып калган. Ушулар эле болбосо, калганы бул жактагыдан анча деле айырмаланбайт. Ал жактын тойлору да өзгөчө шаң шөкөт менен өтөт дешет. Эки жактын тойлорунан кандай айырмачылыктарды байкай алдыңыз? Биринин артынан бири кубалашып, тост айткандарды сөз бербедиң, ырдатпадың деп таарынгандарды көрүп аябай таң калгам. Бизде болсо 2 жаштын ата-энеси жана жакындары чыгып сүйлөп коет болду. Андан ары ыр, би, оюндар менен уланат. Белгилей кетчү нерсе, ал жакта улуу муун менен жаштар аралашып бийлешпейт. Мисалы, той саат 18:00 башталды дейле. Аксакалдар 2-3 саат отурат да эт тартылгандан кийин бата кылып кетишет. Анан жаштар өзүнчө калып, кеңири ойноп, тойду улантышат. Ал эми турмушка узап бара жаткан кыз башын жерге салып жүрүшү керек. Ачылып бийлеп жиберсе, үйүнүн кеткенине сүйүнүп жатат деген сөз тарайт. Ата-энеңиз эмне менен алектенет? Бул жакта жалгыз турасызбы? Атам соода байланыштар тармагында, апам болсо жол куруу боюнча адис болуп эмгектенген. Учурда алар пенсия курагында. Улуу агам Кыргызстанда 2 жылдан бери кытайлыктардын алтын кенинде котормочу болуп иштейт. Ал нарындык кызга үйлөнгөн. Кичүүнүн окуусун быйыл бүттү. Балким сизде дагы Кыргызстанга келин кылууга ниеттенген мырзалар болгондур. Бул жакта жакшы мырзалар көп экени талашсыз. Бирок мен Кыргызстанга келердин алдында үй-бүлө менен келишим түзгөнбүз. Мен Кыргызстанда калбайм. Кайра келип ушул жактан турмушка чыгам деп тил кат жазып, кол тамгамды калтырып келгем. Ошол шартты бузбай кармап жүрөм. Жогорудагы берүүбүз Спутник KG сайтынан алынган маалыматтардын негизинде даярдалды. Кыргыз Тайм каналы ар дайым сиздердин кызматыңыздарда. Каналга катталып, өз ой-пикириңизди комментарийге калтырсаңыздар болот. Yardağım, asıyım mağa arnağın, Dübölük seni süydüm, başka bir canğa barbağın. Hey yardağım, asıyım mağa arnağın, Dübölük seni süydüm, başka bir canğa barbağın. Manca dediğimde çağırlar, uykusuzdan canına Dergimde kucağım hava, can senin elinde camına. Hazır ben de seni uyuyunca adamım, Oşol gündür bütkönümdü kanımda. Cımında süt yanır böçük çıraklar, Alesimde bir kokucu vaktar. Жүрөк түрдүн кагышканынан шашу, Алыс калды алма жытту турактар. Чечилим отүгүн бөгүн күлүм, Миң айдала музыкалуу булактар. Кыргыз. Таппай такыр махабаттын айласын, Сагындым мен жол жүргөн айбашын. Мурункудай күтүп жүрөм азырда, Булбул куштун тердемден сайрашын. Ар убакта жолук желек бакчада, Айтчы теги асыл кечим пайдасын. Мурункудай кучак жайчы жалбырап, Качан болсо мен сен үчүн
жарымын қашан болса мен сен үшін Саламатсыздарбы, мен Кызыл Суу Кыргыз Автономдук областы Арты шаарынан келдим. Азыр болсо Кыргызстан Республикасынын К. Молдокосанов атындагы Улуттук консерваториянын элдик ырлар боюнча 5-курстамын. Сиздер менен жолукканым үчүн эң баштамын. Рахмат. Жарайсыз. Ушуну менен биздин видео соңуна чыкты достор. Эгерде видео жаккан болсо лайк басып, каналга жазылып, аталган видео боюнча өз ой пикириңизди комментарийге калтырганды унутпаңыздар. Жана ошондой эле кийинки видео ким жөнүндө болсун, ал жөнүндө дагы жаза кетиңиздер. Кыргыз Тайм каналы элдин кызматында биз менен бирге болуңуздар.